Кыргызстанда 850 миң жаран банк жана микрофинанс системасына жалпысынан 150 миллиард сом карыз. Жыл сайын ушул акчанын процентин гана төлөш үчүн сиздер 40 миллиардка жакын акча төлөп жатасыздар. Бул деген Кыргызстандын бюджетинин 1/3 бөлүгү. Мен сунуштап жаткан валюталык башкаруу системасына өтсөк, Кыргызстанда 100 миллиард сомдон ашык кайра каржылоо фонду түзүлөт. Бул фонддун эсеби менен сиздердин бардыгыңыздардын кредиттериңиздерди сатып алабыз жана кайра каржылайбыз. Валюталык башкаруу системасына өтүү сиздерге 0% менен кредит алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Демек, сиздер жылына 40 миллиард сомду банктарга төлөбөстөн, сиз бул акчаны өзүңөрдүн өнүгүүңөргө, экономиканын жандануусуна жумшайсыздар. Бул деген Кыргызстанда экономиканын жанданып өнүгүшүнө, күчтүү экономиканын түзүлүшүнө жана сиздердин карыздардан кутулушуңуздарга жол ачат. Күчтүү экономика бүгүн эрте, эртең кеч. Мына азыр керек. Кубан Чороев.